13 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда журналист, жарандык активист Семетей Талас уулунун башкарууга чарасы каралды. Соттун чечими менен Талас уулу тергөө мөөнөтү бүткөнгө чейин үй камагына алынды. Ички иштер министрлиги журналист Семетей Талас уулунун кармалышына байланыштуу тараткан маалыматка ылайык, журналистке буга чейин кылмыш жаза кодексинин 322-беренесинин 1-бөлүгү экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен кылмыш иши козголгон. Комплекстүү соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Анда социалдык тармактын колдонуучусунун билдирүүсүндө Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна таандык маалымат камтылган деген корутунду чыгарылган. Белгилей кетсек, журналист жыл башында УКМКга кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында сурак берген. Бишкекте Батирден 84 жаштагы кемпирдин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, куткаруучулар 4-Кичи районунда жайгашкан номер 48-үйдүн 26 батиринин бекилип калган эшигин ачышканда батирдин ичинен 1938 туулган аял кишинин сөөгү табылган. Куткаруучулар сөөктү Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. 5 куткаруучу тартылган. Чүй облустук милициясынын мурдагы жетекчиси Самат Курманкулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурундагы операцияда башына таш тийип жабыркаган. Курманкуловго Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 2 ирет операция жасалып, Москвадан да адистер чакыртылган. Кийин аталган шаарга которулуп дарылануусун уланткан. Бир аз убакыттан кийин Курманкулов өзүнө келип, абалы жакшыра баштагандыгы белгилүү болгон. Бирок азыркы күндө дагы толук калыбына келе албай жатат. Учурда ал дары сатып алууга муктаж. Дары-дармектердин баасы кымбат болгондугуна байланыштуу коомдогу активдүү жарандар ага жардам көрсөтүүнү сунуштап, кайрымдуулук көрсөтүүнү каалагандарга анын картасына акча которсо болорун билдиришти.